деп. Түш жаманбы, жакшыбы орундалат. Түш бул караңгы аян. Түш аян дегендей. Түш же чечмеленет, кыргызча айтканда жоорулат, аткарылат же түптүс эле түш берет деп. А түштү ким берет? Мына кызык. Ага башкага, башыңызга, көкүрөгүңүзгө бирөө диск салган жок. Кассета койгон жок. Ааламдагы Кудай, периште, ата теги арбайың берет деп. Тарбиялайт, өстүрөт, эскертет, келечегиңди көрсөтөт, бараткан жолуңду жыйынтыгын чыгарат деп айтканбыз. Ошол сыяктуу эле түш закон болгондон кийин түштү эч ким жоя албайт да, бирок түш чындыкка айланып кетип атпайбы? А түш өзү жомок да. Анысы кандай түш сыяктуу могу жашооңду да сен жомоктоштурсаң болот. Жана кинонун сценарийине дагы баа берет го. Өтө сонун жазылып тур бул сценарий депчи. Анысы кандай ошо сценарийлештир жашооңду. Ал да аткарылат. Анткени жаратуучулук мезгил келди. Мына урматтуу журтум. Андан кийинки мурунку сабакта мындай сабак өткөнбүз. Тан, ден эмнеден жаралат экен? Жандан. Эненин курсагында жатканда дене, жандан жаралат экен. Эне талгак болду, дененин талабын аткарды, ошо тамакты жедиби, ошо жытты жыттадыбы. Нурдан жаралат экен, арбайдан, периштеден, энергиядан. Энергия өзү эмне? Кудай, периште, инопланета, ушунун баары энергия. Мазар ээси дагы энергия. Мазар турат, ал чечтиби мазары. А бирок ал жердин энергиясы бар, асманда бир жөлөмө күчү бар. Ээси аксакалбы, азизби, аны ар жердин ээси бар. Ошол сыяктуу мына урматтуу журтум, адам жандан жаралган. Жандан жаралса, демек тан жан үчүн жоопкер. Жан ааламдан келген, ак. Ал ак өзү. Ал ааламга кайтыш болот. Ааламдан бул дүйнөгө кызматка келет жан. Демек тан да ошо кызматты аткарыш керек деп сабак өткөнбүз. Бул эң башкы эле адам эмнеден жаралат, эмнеге жаралат?